Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда параллель көрсөтүүсү жана аналык башчысы мен Нурлан Адаев. Бүгүн биз бир орчундуу маселени көтөрмөкчүбүз. Бул маселени кыскача айтканда, эмне үчүн биздин мамлекет ар кандай орчундуу окуялардан жабыркаган биздин жарандарга анча деле көңүл бурбайт деген темада атайын маек курмакчыбыз. Айта кетсем, бул теманы биз бекерден тандаган жокпуз. Себеби 23 жыл мурда, 98-жылы тактап айтканда, Ош шаарында террордук акт болуп өтүп, анда бир нече адам набыт болуп, бир нече адам жабыркаган. Ошолордун бири бул Турдукан Салиева эжеке менен сүйлөшүп, ушул күнгө чейин мамлекет анчалык ага көңүл бурбаганын билип өттүк. Бул жана башка бир маселелерди көтөрүү үчүн биз атайын коноктор чакырганбыз. Алар менен тааныштырып кетсем, биринчиден Айсалкын Карабаева эжекебиз, адвокат, укук коргоочу. Эркинали Нурматов агайыбыз, курал күчтөр ардегери, жана Нурлан Закиров мырза, Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын баш кадиси. Ошондой эле биздин коногубуз Бишкек шаарынан түз байланышка чыгып жаткан Кыргыз Республикасынын омбудсмени Токон Мамытов. Саламатсызбы, урматтуу коноктор. Андан эмес баштасак, мен силерге бир окуядан эле баштап берейин. 98-жылы Ош шаарында чоң бир каргашалуу окуя болгон. Бул азыркы учурдагы Сайд Мухтар магазининин жанында жардыруу болуп, аны кийинчерээк эксперттер террористтик акт катары баалап, ошол каргашалуу окуядан жабыркагандар, өлгөндөр болгон. Биз бул окуядан жабыр тарткан, өзүнүн чүрөктөй кызын жоготкон, анан өзүнүн ден соолугун жоготкон Ош шаарынын тургун Турдукан Салиева эжеке менен байланышып, ал менен сүйлөшсөк, ал киши айтат, ушул маалга чейин мамлекет эч кандай бир жардам деле көрсөтө алган жок, эч кандай бир көңүл деле бурган жок. Көңүл бурса деле анчалык деңгээлде көңүл бурган жок дейт. Анан биз кызыгып калдык, эмнеге андай болот экен деп, мен интернетте адистер менен сүйлөшсөм, көрсө Кыргыз Республикасында ошондой учурда жабыркаган кишилер үчүн кандайдыр бир аларды реабилитациялоо, аларды бир көмөк көрсөтүү, жардам көрсөтүү боюнча мыйзамда каралган эмес экен. Ошо боюнча сиздерди чакырып, сиздер менен кеңешип, маектешип, бул эмне үчүн ушундай жагдай болду, эмне үчүн бул нерсени эч ким ойлогон жок деп сиздер менен кеп кеңешип, бир жакшы болот эле ушул нерсени сунуш кылып биз жогорку жакка жеткизсек. Ушул маселе боюнча юрист катары айтып берсеңиз, Нурлан мырза, эмне үчүн биздин республикада ал ушундай бул норма каралган эмес? Так, урматтуу алып баруучу, урматтуу бүгүнкү телепередачанын катышуучулары, мындай дейт элем да, өзгөчө кырдаалда, бул эми бул жанагы сиз айткан мисал, бул өзгөчө кырдаалга кирет. Өзгөчө кырдаалга киргенде биздин өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, жана балдар иштери, балдардын кодекси деген. Биз ар дайым ушул кодекс менен тыгыз байланышта иштешебиз. Ошол кодекс 2012 жаңы кабыл кодекстин негизинде атайын категория киргизилген. Категория бул турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр жана балдар деп ушул категория киргизилген да. Ошол категорияны чечмелей турган болсок, ал жерде ата энесинин камкордугусуз калган, мүмкүнчүлүгү чектелген деп, анан ошонун катарында конфликтте жана өзгөчө кырдаалда чөлкөмүндө болгон үй бүлөлөр жана балдар турмуштук оор кырдаалдагы категорияга кирет деп ошол киргизилген. Сиз айттыңыз кантип корголот? Жана сиз айткандай өзгөчө кырдаалда чөлкөмүндөгү жана конфликтте чөлкөмүндөгү балдар жана үй бүлөлөр турмуштук оор кырдаалдагы категорияга кирет. Турмуштук оор кырдаалдагы балдар жана үй бүлөлөр деп ошо өзгөчө категорияга кирет дагы. Ошол категория коргоо боюнча атайын жоболор кабыл алынган. Аларды аныктоо жана коргоо боюнча. Ошол нерсе боюнча, урматтуу Токон Мамытов мырза, сизге кайрылып кетсем, омбудсмен институтуна ушул бир бизге жардам керек, биз ушундай жабыркаганбыз деп кайрылгандар барбы, болгонбу, жана аларга кандай жардам, кандай иш аракеттер менен алар менен жүргүзөсүңөр? Эми негизинен азыркы жанагы бизге кайрылуулар болуп атат, жана терроризмден жабыркагандар. Бул биринчи иретте жанагы Сириядагы жакын балдары, туугандары Сирияга кетип, ошол жакта калып келе албай аткан, башка точкаларга келип, анын ичинде Ирак мамлекетинде болгондордон кайрылуулар болуп атат. Ошон үчүн өзүңөр билгендей биз
2019-жылы бул маселени көтөрүп, өкмөткө кайрылып, ушул маселени чечиш керек деп биз өзүбүз көтөргөнбүз. Ошол биздин институт омбудсменин демилгесинен өкмөт атайын жумуш топ түзгөн. Ошол биздин жарандарды, ошол Сирияда, Иракта болгон жарандарыбызды кайтаруу боюнча, алардын балдарын да кошо алып келүү боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун жетекчилик кылып Тышкы иштер министрлигинин орун басары даяндалган. Ошол жумушчу топко башка мамлекеттик органдардын да өкүлдөрү кирип, анан өзүңөр билесиңер, өкмөт алмашкан сайын бул жумушчу топтун курамына өзгөрүүлөр кирип атып, кичине маселе чоюлуп кетти. Токонбай аке, сизге бир суроо менен кайрылып кетсем, Кыргызстандын аймагында болгон террордук актар негизиндеги жабыркагандарга бир кандайдыр бир жардам көрсөтүү омбудсмен институту тарабынан жүргүзүлөбү жана сиздерге ошол кишилер кайрылганбы? Жок, бул жөнүндө кайрылуулар болгон жок. Терроризмде башка кайрылуулар болуп атат, терроризм боюнча кайрылуу болгон жок. Эгер болсо, албетте муну өкмөттүн токтообу мененби, же жанагы терроризмге каршы мыйзамыбыз бар Кыргыз Республикасынын. Ошол мыйзамга албетте ошол терроризмден жабыркагандарга кандайдыр бир компенсация болуш керек, ал сөзсүз түрдө. Башка мыйзамдарда деле биздин кыргыз мыйзамдарына көрсөтүлүү, бирок негизи ошол мыйзамга дагы ушул компенсация боюнча кирип коюш сөзсүз түрдө керек деп ойлойм да. Мен изилдеп көрдүм, көрсө биздин Кыргыз Республикасынын ошол мыйзамдарынын ичинде андай норма мен таба албадым да, же мен жакшы издей албадым, же таба албадым, же жокпу андай нерсе? Жок, жанагы мыйзамдарда көрсөтүлгөн, жана терроризм деп көрсөтүлгөн эмес. Себеби элдин башка мыйзамдарда ушундай эгерде кандайдыр бир себептер менен жарандар бир кандайдыр жабыркап калса, мүлкүнөн ажыраса, жана башка ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип алып калса, ушундай заключениялар болсо, мамлекет өкмөт тарабынан кандайдыр бир чара көрүлөт, компенсация төлөнөт деп. Мына ошондой эле ошол маселелер катталып кеткен. Бирок конкретно терроризмден жабыркаган деген жок. Ошон үчүн жанагы мен сунушум ушул закон о противодействии терроризмге ушундай бир жоболорду кирип койсо, андан мындай зыян болбойт деген ойдом. Ал сунушту бергенсиз да жогорку кеңешке сиз? Жок, бере элекмин, бирок мага кайрылуулар боло элек. Мына азыр силер көтөрүп атпайсыңарбы? Буга чейин бизге көтөргөн эмес да, бул маселе негизи бул коомчулукта мен билишимче биринчи жолу талкуу болуп атат. Анда бир сиз омбудсмен катары бир кандайдыр кайрылуу жасасаңыз болобу ушул маселе боюнча? Юрист катары? Болот, бирок бун үчүн мындай кылыш керек да. Мага бул негиз керек, фактылар керек. Мыйзамды толуктоо, өзгөртүү киргенде ошол бир фактылар болсо, жок дегенде бир 3-4 факты болуп, мына анализ жазалып, мына биз көргөздүк, анализдедик, мына момча теракт болуптур. Анын ичинде жабыркаган мынча экен. Оокатына, мүлкүнөн, ден соолугунан башка терроризмге тиешелүү жок адамдардын жабыркагандардын саны мынча экен. Мына ошолор мындай болуптур, өкмөт караптыр, же карабаптыр, жергиликтүү бийлик караганбы, караган жокпу? Мына ошондой бир анализ менен ошону мындайча айтканда справка обоснование түзүп туруп, анан сунуштаса болот. Анан моундай көрсөтпөптүр. Анализ жок, факты жок эле, мыйзамга кирип койгондо эле бул кичине туура эмес болот да. Мен негиздеп беришим керек. Эгерде силер Нурлан, силерге ушундай фактылар болсо, ошону мага сөзсүз түрдө тез арада салып ийиңиздер. Мага кабарлап бериңиз. Биздин юристтер, мен өзүм ушуга катышып туруп, жогорку кеңешке кайрылайын, өкмөткө кайрылайын.
ушундай кемчиликтер бар экен. Ушуну түздөйлүк, оңдойлук, тиешелүү мыйзамдарга толуктоо өзгөртүүлөр кийрелик деп мен убада бере алам силерге. Рахмат чоң Токон мырза, бул биз бүгүнкү темабыз алкагында атайын эксперт чакырганбыз. Ушул азыркы айткан, омбудсмен айткан мисалдарды азыр жакшыраак талкууласак, Эркиналым мырза айтсаңыз, сиз 99-2000 жылдары Баткен окуясына катышып, ал жерден көрүп келгенсиз да, ошону жабыркагандар көп болгон. Аларга кандайдыр бир жардам көрсөткөн мамлекет? Эмне үчүн мамлекет ошол азыркы биздин омбудсмен айткандай бир норманы дагы ушул күнгө чейин иштеп чыга элек? Суроо жакшы болду, бирок мына проблемный вопрос жакшы көтөрүлүп атат. Себеп дегенде дүйнө жүзү боюнча көп мамлекеттерде атайын закондор бар. Буларда терроризмден последствиядан алган жаракаттарына, ушербтерине жана башкалардын баарына мамлекет тарабынан бөлүнүп берилет. Буларга өзгөчө карайт. Бизде Кыргызстанда ушуну жөнгө салган укуктуу закон жок да, мыйзам жок. Ошон үчүн бул кошулган эмес. Муну керек болсо мына өзгөчө кырдаалдарга кошсо болот. Жоксо өзүнчө бир закон алып кылып чыгарса болот. Закон болмойнчо бул вопрос суроо чечилбейт да, проблема кала берет. Мына түштүктө мен билгендерден эле терроризмден Баткендегилер, кийин мына Адамжайда болгон баягы таможниктердин эсинде болду, алдан террорчулар болду. Мындан башка жанагы маршрутка жарылды, дагы бир автобус жарылган. Жалал Абад менен именно Кыргызстандын түштүгүндө мындай терроризмге кабылып же терроризмден артынан жабыркагандар көп эле да. Бул вопросту чындап жакшы көтөрүп атабыз. Эгер чындап биз жерге жетишсек, биз ошол жабыркагандардын күндөлүк турмушуна, келечегине чоң салым кошкон болот элек. Айсак мырза, айтсаңыз, сиз укук коргоочу юрист катары сизге мындай бир кандайдыр бир убакыт менен ушул вопрос, ушул суроо менен кайрылгандар барбы? Практикада. Терроризм боюнча мен көбүнчө эле катышып келгенмин. Укук коргоочулар менен дагы чогуу иштешкенбиз. Мисалы өзгөндө терроризм боюнча террористтерди кармайбыз деп туруп, ошо Өзгөн районундагы азыр айылдын атын унутуп калдым. Ошол айылдын четинде аябай атышуулар болуп, жөнөкөй эле жарандардын үйлөрү талкаланып, атышуу аябай катуу болгон да. Бирок ошол адамдарга эч качан мамлекет тарабынан эч кандай жардам көрсөтүлгөн жок. Алар арызданбактыр, өздөрү коркуп, аман калганына сүйүнүп эле четте калып кетти. Мына ошо сиз айтып өткөн жанагы Сайт Муктардын алдындагы аял бир нече жерлерге арызданган. Мен аны билем да. Анан бирок ошо мамлекет тарабынан ал аялга толук кандуу жардам көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин наразы ойдон калып кетип атат. Бизде толук кандуу мыйзамдар, ушул терроризм боюнча жабыркаган адамдар үчүн бир мыйзам бар экен деп мен али уга элекмин, көрө да элекмин. Баткен эле эмес, мына Ош окуясы дагы. Үчүн бизде окуя дейт. Баткенде бул террористтер менен болгон согуш болду. Бизде 60-тан ашык адам курман болду, ал жактан 100-дөн ашыгын неме кылдык. Бирок ошого нормальный ордуна койушубуз керек да. Ойкой болгондо бул кичинекей эле чатак болуп калышы мүмкүн. Бул целенаправленный согуш болуп атат. Ал жерге Кыргызстандын бир канча жарандары чакырылып, мобилизация болду. Канча чачтар көтөрүлдү, канча баягы НЗД турган техникаларды ордуга чыгарып келишти. Ал жерде жок дегенде 1,5 жыл биз кан кечтик. Абырон келгенден кийин Баткен окуясы десем таң калам да. Эмне үчүн окуя? Эгер бул согуш деш керек, терроризм менен согуш деп ачык эле. Ошого жараша закон чыгарыш керек. Азыр мына көрөсүңөр, келечекте Баткенде жашаган элдердин жарымынан көбү биз Баткен согушунун катышуусуз деп чыгат. Ушул күндө чыгып атат. Ошол Баткенде Чоңолайга барып кызмат кылган, баягы коопсуздук камсыздаган милициянын кызматкерлери биз Баткенге барып согушканбыз дейт. Террористтердин булар тысын көргөн эмес болсо. Сиздин оюңузча, Токон мырза, Баткен окуясына өзгөчө статус бергенге убакыт келдиби? Андан кийин ошол Баткен окуясына катышып, жаракат алып, өзүнүн кызматын өтөгөн мурдагы милиция кызматкерлери, аскер кызматкерлери өзүнүн укугун коргоо үчүн сизге кайрылышканбы? Бул жерде мындай да,
Biz hazır birinci men emi jana siz aytkan katışçının sözün maga ukkan jokmun. Bирок özüm koşup keteyin de mындай. Sizdin сурооңорго da жооп берем ушул жообумда көрсөтүп кеттим. Жанагы biz terrorizmden жабыркагандар деп эле bir жанагы башка bir адамдарды айтып атабыз. Бирок ошол учурда ошол өзү катышкан жанагы эле Баткен окуясында дагы ошол терроризмдин тиешеси бар да. Мындайча айтканда террористтик салгылашуу болгон да. Анан ошондо элде жабыркаган. Мындан ошолорго жардам көргөздү өкмөт. Бирок бул конкретный случай болуп атат да. Анан ошол окуяга катышкан аскерлерден, милиция, улуттук коопсуздук кызматынан башка, улуттук гвардия, куралдуу күчтөрүнөн башка ошол жердеги элдер да көп жардам көргөзгөн да бизгечи. Ошол элдерди жөнүндө мыйзамга да камтылып кеткен жок. Ошолорду ошол катышканга алардын дагы ошол статус берип, кандайдыр бир өлгөт алыш керек да. Мына ошол Россияны алалык. Баягы Кавказ согушунда 90-жылдары Дагестандагы жергиликтүү элдер ошол Дагестан республикасында айылдарды коргоп чыкпады беле террористтерге каршы. Аны Россиянын президенти аларга статус берип, сыйлык берип, аларды ошол согуштун катышчылары, ветерандары деген ушундай ыйык эмелерди, статустарды берген. Ошону да биздин өкмөт ушуну эске алыш керек да, себеби Баткенге катышкан көбүлө адамдар жабыркагандар да болду. Согушка катышкандар да болду. Биздин аскер куралдуу күч биз менен кошо бир катар. Ошо салымы бар алардын дагы. Вот ошолорду тактап туруп, алардын ошолорго статус бериш керек. Баткендиктер мага кайрылган. Мен өкмөткө кат жиберип эметсем, бирок өкмөттөн колдоо алган жокмун. Бирок бүгүнкү күнү эми жаңы бийлик келип, жаңы конституция кабылданып, жаңы өкмөт келгенден кийин мен бул маселени кайра көтөрүп, кайра азыркы өкмөткө алып кирип аттам. Ошон үчүн бул жерде момундай ушундай проблемалар бар. Ошону да эске алып, жанагы мыйзамдарга өкмөт демилге көтөрүп, ушуну парламентке алып кирсе, анан парламент мен ойлойт, жок дебей ушул жагында карап оң чечип берет деген ойдомун. Рахмат чоң токомузда, чоң сизге Нурлан мырза айтсаңыз, азыркы учурда Ош шаарында ошол Баткен окуясына катышкандарга кандайдыр бир силер тарабыңардан жардам көрсөтүлөбү же бир эле ошол өзүнүн майрам күндөрүнө эстеп коесуңарбы? Жок. Баткен согушунун, Баткен окуясына катышуучулар үчүн биздин башкармалыктан теге эле ушул социалдык коргоо тармагында жардамдар көрсөтүлгөн эмес. Неге? Бул анын арасында жардамдар көрсөтүлгөн арасында кечеги айттым, жана ЧАЭСтин, жанагы Чернобыльдин катышуучулары үчүн, улуу ата мекен согушунун катышуучулары үчүн, тылда иштеген адамдар үчүн жана жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Ал эми Баткен окуясынын катышуучуларына жеңилдиктер каралган эмес. Кайсалыкна же сизге суроо деп, эне катары сизге суроо берейин, адвокат катары эмес. Бул туурабы ушундай нерсе? Бул мамлекеттеги элдердин мындай турмуш жашоосу же келечеги жөнүндө эч камсанбагандыгы, элди ойлобогондугу деп мен баалайм. Эне катары айтчу болсом, канчалаган балдардын психологиясы өлдү, канчалаган энелер сыздап калды. Бирок ошону мамлекет эске албай, мамлекет аларга кам көргөн эмес. Бул деген мамлекеттин кемчилдиги деп эсептейм. Эки сөз кошумча да. Мына темабыздын башына кайталы да, жанагы террористтик актынын натыйжасынан жабыр тарткандар деп атабыз. Жабыр тарткандарга жардамдар көрсөтүлбөйт деп айта турган болсок, мисалы бир ошол жана сиз айткан, башында айткан мисалды ала турган болсо керек, ушул үй бүлө, ушул аял кандай жабыр тарткан болсо, мисалы ушул актынын негизинде, актынын натыйжасында эгерде үй бүлөсү өзү жанагы мүмкүнчүлүгү чектелип, инвалидностьтин бир кандайдыр бир группасына чыга турган болсо, сөзсүз түрдө мамлекеттен жанагы жөлөк пулдарды алганга укугу болот да. Андан сырткары эгерде ошол үй бүлө же өзү психологиялык кандайдыр бир жабыр тартып реабилитацияга муктаж боло турган болсо, аны дагы ошол мамлекет тарабынан акысыз реабилитациядан өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анда бир жыйынтыкка келсек, бүгүнкү биздин маегибизде бир өзгөчө бир
суроо биз анык киргиздик деп айта алам да, себеби бизде көрсө мамлекет тарабынан ал нерсе каралган эмес экен. Баткен окуясында ар кандай жергиликтүү террористтик акттардын курмандыктарына каралбаса анда эмне кылыш керек өзүңөрдүн оюңузча? Биринчиден бул маселе балык башынан сасыйт деген эде. Бизде касапчы кылбай атат. Ошол законду түшүнгөн, терроризмди билген, терроризмдин последствиясында ким кандай болсо ошонун ордуна койгонду билбеген, аң сезими узакка жеткен адам ишке турмайынча биздин иште жылбайт да. Азыр бул жерде терроризм деп туруп эле ошонун айланасында нормалдуу неме алыш керек. Атпалыш керек закон. Ошол жерге баарын кошуш керек. Жанагы баткенчилерге керек болсо, чекеде жүргөндөрүнө бир, орто жүргөндөрдү эки, наргысына 3, 4, 5 категория кылып туруп, эртең арткада жүргөндө барат да, мен дагы катышканмын, оғдун астында жүргөм, мен мынча ушунча бересиң дейт. Ошолордун немесин чечиш керек, ордуна коюш керек, элдин талкуусуна коебу, же мамлекет өзүмө кылабы, же жогорку кеңешме кылабы. Бул закон чыгыш керек. Закон болмоюнча биз жылбайбыз. Мына азыр айтып атпайбы? Мынакей болсо болот. Да, эгер терроризмдин последствиясы болгон болсо, биринчи очередь реабилитация болуш керек. Сөзсүз түрдө бол каалайбы, каалабайбы, реабилитация кылып, каалабаса акчасын бериш керек. Экинчиси, ошолор жерде жардам коштуңар бардыгы алардан өтүш керек. Эл көрүш керек, билиш керек, мамлекет терроризмден жабыркаганга сөзсүз жардам беришини. Биз ошондо гана жетишебиз. Жоксо бул биз сүйлөп кала беребиз, суу агып кете берет. Например, түштүктө терроризм көрдүм, көп болду. Мен билгенем бир 5-6 терроризм эмеси болду, элементтерди. Onu aytқанға тартынышат. Ертең тарих сұрайт. 10 жылдан 5 жылдан кейін мүчін де дейсіңдер. Ошсыз қошқа қашқандар мүчін бұлар статусы жоқ жүреді. Мына Баткендегілер Афганистан статусы бар, өзінің мекенін қорғап, терроризмге қарсы күресіп алып. Баткен соғыштың ардагері деген статусы жоқ. Ошоны соғыштың ардагері деген статусы кіргізсе, бұға бардығы автоматически кетіп қалады. Ақша кетеді деп бізге қошпайды. Биринчиден психологический жардам бериш керек. Себеби ошол учурда ошол окуяны көргөн адам психологически өтө чоң травма алып калат. Ал адам өзүнүн келечектеги жашоосунда коомго деле ишенбей коркунуч менен жашайт да. Ошол өзүнүн ден соолугуна психологический травма алган бала чакалар үчүн деле чоң зыян да. Ошон үчүн мындай нерсени мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, ошол адамдардын ар бирине ошо категорияларды коюп, кимиси канча категорияга ылайык экенин баалап, мамлекет кам көрүүсү сөзсүз зарыл. Терроризмге каршы күрөш дебей, терроризмге каршы согуш деш керек. Согуш болгондо уже статус көтөрүлөт. Анан терроризмден курман болгондун бала чакасына чейин керек болсо пенсия бериш керек. Ал өз болгон жок. Себеби мамлекет аны коргой алган жок. Ошону кошуш керек. Себеби өз убагында мамлекет аны коргой алган жок. Ошон үчүн ал бериш керек. Ол демек өлүп калган кишиден ойлош керек. Менин балам, менин неберем кийин эмне үчүн Америкада берет, эмне үчүн чет мамлекеттер бардында берет, бизде эмне үчүн бербейт аны? Бериш керек. Адамдын өмүрү кетип атат бул жерде, ден соолугу кетип атат. Мына биз Афганистанда эмес, мен, например, бир айда 15 миң дары алам. Берген пенсиясы 12 миң, 13 миң. Мен дары алышым керекпи же пенсия алышым керекпи? Кантип жашайм? Эмне үчүн ошону колго албайт, например, көтөрүш керек. Дарыларын төлөп бериш керек мамлекет. Мен бесплатно дейт, бирок барсаң, азыр мына пандемия 1,5 жылдан жата элекмин больницага, например. Бул менин проблем. Ама ошондор канча бул жерде? Ошолордун бардыгын закон ченемдүү көтөрүш үчүн законду нормалдуу алышыбыз керек. Биринчиден өлкөбүздө ушу терроризм болбосун, ошого окшогон окуялар болбосун. Анан ушул нерсени атап, өзгөчө атап, анан кийин өзгөчө статус берүүгө да ушундай мүмкүнчүлүк болсун. Жанагы болбогондуктан ушул нерсе жоюлду деген сөзгө келсин деген каалоом бар эле да. Кошумча дагы нерсе, жанагы террористтик актынын натыйжасына жабыр тарткан, курман болгон жарандар бул турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр же жарандар болуп эсептелет. Бул мамлекет тарабынан эгерге ошол категорияга кирген боло турган болсо корголот албетте. Ошол жарандарга, балдарга пландар иштелип чыгат. Ошол пландын негизинде жардамдар көрсөтүлөт. Бирок туура эле жанагы именно ошол террористтик актынын натыйжасында жабыр тартты, ошонун категориясы деп өзгөчө бир аталышта бир статус кабыл алынган эмес. Бирок ошол натыйжасына кандайдыр бир жараттарды ала турган болсо,
ошол мисалы мүмкүнчүлүк чектелип кала турган болсо же ата энесинин камкортугусуз калган балдар боло турган болсо, алар өздөрүнүн категориялары бар. Өздөрүнүн категорияларына бөлүнгөндөн кийин жардамдар сөзсүз түрдө көрсөтүлөт. Рахмат чоң, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен параллель көрсөтүүсү болду. Чынын айтканда мен биздин эксперттердин, биздин коноктордун сөзүнө кошулам. Террористтик акт болбосун, терроризмге баарыбыз бирге чапатырма күрөшөлү, бирок сактаганды сактайт дейт. Ошон үчүн урматтуу биздин аткаминерлер, урматтуу биздин депутаттар десем деле болот, эгерде көрсөңөр, ушул суроондагы бир көңүл буруп, урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын омбудсмени айткандай, эгерде убакыт болсо, ушул суроого дагы көңүл буруп, бул нерсе нормаларды мыйзам түрүндө бир кабыл алып койсоңуздар деп сурап келет элем. Саламаттарыңыздар, силер менен Нурлан Адаев болду.